Мен болчу 1 жашында байкап калдык да. Башта билбедик эле, төрөлгөндө жакшы эле төрөлгөн болчу. Анан кийин ушу сколиоз дегенде эле уже мен неме болдум, өзүм коркуп, кандай болот, кантебиз деп ошол мына 11 жашка чейин жүрөгүм ооруп, мен деле өзүм деле ошо оорукчан болуп калдым, ошо ойлонуп давление болуп калдым. Анан кийин ушу алып бардым, ушу докторлорго, больницаларга көрсөтүп атамын. Ушу Жумабековго ишенип 1 жаштан бери ушу Бишкекте Воронцовкада жатабыз. Жумабековдун өзүнүн 4-чү больницасына жаттык, мына жалга бардык. Ушу колубуздан келишинче Бишкек ош болуп эле каттап аттык, көрсөтүп аттым, ушу кызым жакшы болуп алсам болду деп. Анан кийин ушу Кудайдын буйругу экен, эми YouTube'дан ушу Азамат Байматов деп ушу сиз көрүп калып, анан ушу кайрылайынчы, ушу бир жардам берер деп өзүм үмүт кылып, ушу кызымы операциясына жардам берет экен деп ушу үмүт кылып чакырдым. Анан ушу мен деле жүрөгүм ооруйт, кызым айтса. Ушу бул деле жакшы болуп кетсин каалайм да, мен делечи ушу жакшы болуп, ушу эл катарына кошулуп, кызым доктор болом дейт. Анан кийин ушу мен ошол кызым калып калса, уулум бар да, 1 эле уулум бар. Анан ошол аялы кандай болот, кандай чыгат? Эми мен бунун пешенесине дайыма байлап койбойт. Анан кийин эми өлүм баарыбыздын эле башыбызда бар. Бир күн болсо бир күн кайчы болуп кетсем, бул кызым кандай болот экен, ушу көрдө тыныч жатабы экенмин, кантер экенмин деген оюм болот. Эми айла жок. Ушуну окутуп, өзүм келечегин таап, ушу жакшы инсандардан болсо деп мен дагы тилеймин. Мен апама айтам, мен эмнеге мындай болуп калдым деп. Апам айтат, анан биз Москвага кеткенде ушундай болгонсуң дейт. Мен капаланып калган жерде балдар чуркап кетип калганда капаланып калам. Буларды ошол садака менен айыктырабыз деген маани урматтуу бир тууганым. Азирети ошол халымдарыбыз айтышат, ошол өзүңөрдүн ооруңарды садака менен дарылага дегенди биз көп тажрыйба кылып көргөнбүз. Үмүт калбай калганда апарып садака бергенде көңүлүн толтуруп берип, үйүнө бир айтат, ооруп болбой калып ооруканадан чыгарып койгондо дейт, мен барып бир кембагал үй бүлөнү таап, ошол үй бүлөнүн бардык буюмдарын жаңылап, үйүн жаңылап, мебелдерин киргизип бүткөндөн кийин үйгө келсем, кадимкиде жанагы менин ооруп аткан бир тууганым атына садака кылган жакшы болуп калганын өз көзүм менен көрдүм дейт. Мына ошону тажрыйба кылып көрсөңөр да жакшы урматтуу бир тууганым. Эгерде ооруп аткан болсо, садака бергиле, берет деген жетти кош деп мындай бир көп нерсени бере турган алың келип туруп, аз нерсе эмес, балким ылайыктуу нерсени, чындап муктаждыгы, мисалы үчүн бир баланын 1 жыл контрагын төлөп бере турган болсоң, же бир бечаранын үйүн оңдоп берсең, анан апарып туруп 15 сом 50 баарына көрсөтүп садака бердим десең, ал өтпөйт. Балким чындап анын муктаждыгын жандандыра турган, жандыра турган, муктаждыгын кандыра турган болсоң, мына ошондо Кудай Таалам сенин ооруңа иншалла шифа берет. Урматтуу мекендештер, бул жерде Айназиктин ушул дене мүчөсүнүн мына ушундай калыптанып, ушул туура эмес нукта өскөндүгү мына ушул акыбалга алып келген да. Эми бул Айназиктин бул абалы бүгүн азыр Айназик 11 жашта. Бирок урматтуу достор, мекендештер, азыр мына ушундай сколиоз оорусу менен ооруган канчалаган жандар бар. Бирок ушу билип билбей жүрүп дүйнөдөн бул оорунун дартына даба жок экен деп билбестен өтүп кеткен адамдар да көп экен өзүчө. Бирок ушул Кыргызстанда алгачкы жолу Апазали деген мекендешибизде ошол операциясында катышып, алгачкы жолку ушул сколиоздон жакшы болгон. Муна себепкер болгондугума да мен өтө мындай Кудайга рахмат айтам, себеби ал Апазалиден кийин мына Батма деген карындашыбыз мына сколиоз оорусу менен барып жакшырып келип отурат. Мына сиздерге маалым, ушул Батма карындашыбызга дагы кайрымдуу адам болуп, кайрымдуу мекендеш болуп сиздер кол сундуңуздар. Ушул бир үй бүлөнүн алы жетпеген ушундай ооруган, мына дене мүчөсү мына ушундай кыйшайып турган учурунда кол сундуңуздар, мына жаркырап жашынакай түп-түз болуп, жаркырап жашынакай жүрүшөт. Апазали студент бүгүнкү күндө. Анан мына ушул карындашыбызга дагы мен ишенем. Мына ушундай кыйшайып турган тагдырдын, урматтуу достор, мекендештер, ушул кыйшайып турган тагдыр, ушул муңайыңкы болуп турган ушул эмесин бир жүзүнө жылмайып тартуулаш үчүн мен ишенем, ушул сөзсүз кол сунасыздар деп ойлойм. Мен дагы колуман келген бар аракетимди күнбү түнбү жумшап, мына азыр мен Жалал Абадтагы Баймундуз айылында отурабыз. Мына ушул Чубак устаздын ушул айылдашы, ушул кичинекей мекендешибизге, карындашыбызга кол сунайлы достор. Ушул
ооруга дартка дава бар экен деген билсек болот. Мен Индия мамлекетиндеги ошол врачтар менен профессорлор менен сүйлөшүп анык тактап жоопту алдык. Бул ден соолукту жакшыртыш үчүн 23 000 доллар каражат клиникага төлөнөт. Андан тышкары барып келген жол киресин менен бардыгын, жашоосу менен баарын эсепке алганда менимче бир 27-28 000 доллардын тегерегинде болот. Мына ушул каражат деле элдин көпчүлүктүн колдоосу менен чогулуп калат. Кудай буйрса чогулуп келет. Анан ошого чогултуп койсок, мына ошо кыйшайып турган тагдыр түзөлөт, достор, мекендештер, ага ини карындаштар. Колубуздан келишинче ушул карындашыбыз эртең мына ушул боюнча калып калса, сиз ойлоңузчу. Эгер менин акыбалым ушундай болсо, сиздин акыбалыңыз ушундай боюнча калып калса кантер элес? Эртең тагдыр кандай болот деген ойдо. Ошон үчүн кайдыгер карабайт деп мен ишенем, Кудай буйрса. Анан биздин дагы мына Кайрымдуу Бол коомдук фондунун негизделишине аалымыбыз Чубак ажынын салымы чоң. Бизге ошол кандай иш жасашлыгын ошол инсан түзүп берген. Ошол фонд бүгүн устаздын айылында келип отурабыз. Анан колубуздан келишинче ошол кол сунсак, эртең акыретибизде бейиште ошол устаздарыбыз менен жабыла баары ушул 3 күнчөлүк өмүр бат эле өтүп кетет экен. Кетебиз бир күнү. Ушул кийип турган кийимди деле кийип кете албаган жанбыз. Анан ошол күнү ушул бүгүн кол сунуубуздун негизинде барып ушул бейиште жолугушууну жараткан насип кылсын, Кудай буйрса. Чындыгында садака адамды күнөөлөрдөн тазалайт, күнөөлөрдөн жуйт. Ошондой эле адамдын жүрөгүндөгү дүнүйөнү сүйүү деген сезимден куткарат. Адам бир азыраак болсо дагы садака берип, садака чыгарып турса, дүнүйөгө болгон махабат жүрөгүнөн азая турматтуу бир тууган. Анткени дүнүйөнү өтө катуу сүйүп кетүү бул эң бир көркөм, эң эмес, эң бир мындай бир одоно күнөөлөрдүн катарына кошулат да. Ошондой эле зекет берген, садака берген адамдын мал дүнүйөсү адал болот. Мисалы үчүн сиз айлык алып иштейсиз, же болбосо соода кыласыз, өзүңүз билип билбеген абалда ошол жанагыдай арам аралашып кетип, же күмөн аралашып кетсе, ошол күмөндөрдүн бардыгын сиздин берген зекетиңиз, садакаңыз иншалла жууп кетирип турат. Ошондой эле садака берүү бул жакшылыктардын өсүшүнө, өнүүсүнө себеп боло турган касиеттүү жумуш. Кудай Таала Тауба сүрөсүнүн 103 аятында айтат: "Хуз мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха." Алардын мал мүлкүнөн садака ал дейт. Кудай Таала ошо пайгамбарга буйрук берет да, сен алып кембагалдарга бер деген сөз да. Ал дейт, ошол берген садакалары дейт, тутаххирухум, аларды тазалайт ва ошол нерселер аркылуу алардын арылтып, күнөөлөрдөн арылтат. Тазалайт жана аруулайт, урматтуу бир тууганым. Хуз мин амвалихим садакатан тутаххирухум ва тузаккихим биха. Алардын мал мүлкүнөн садакасын ал дейт. Ошону менен аларды тазалап, аларды аруулайсың дейт. Демек, садака берген адамдын жан дүнүйөсү аруланмак турсун, анын өзүнүн малы дагы, дүнүйөсү дагы таза болот, урматтуу бир тууганым. Пайгамбар